Азыр болсо биздин студиябызга жаздай болуп жаркырап келген эжекебиз бар. Ким деп турган болсоңуз, Жолдубай мырза тааныштырып өтөт. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу ырчы, актриса, маданияттын мыктысы Надира Сарыкова эжекебиз. Кандай эже? Жазбы. Жакшы, Кудай. Жазды бизге сиз алып келгендей эле болдуңуз го. Рахмат. Баарыңыздардын кирип келген жаз айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Негизинен жаз айы майрамга бай айы дегендей, ушундай эң көп майрамдар жазындасы. Айрыкча мартта. Айрыкча мартта. Чындап, мартта мен да туулган күнүм. Куттуктайбыз. Өтүп кетти дейм. Чындап. Өтүп кеткен туулган күнү. Жакшы адамдардын баары ушу жазда туулат деп айтып коюшат. Сиз качан туулган? Мен күздө туулгам. Жок, мындай берешен адамдар күздө туулган деп коюшат. Надира эжекебиз күздө туулган экенбиз. Сен кошулбайсың да. Тамаша албетте. Кандайсыз эжеке, жаспы? Жакшы, жүрөсүзбү? Иштериңиз, баары жакшы. Жаздыга эсин аман чыгып алдыңыздарбы дегендей. Өлбөгөн жанга жаз келер деп, Кудайга шүгүр. Жазга чыктык, эми баары жакшы. Үй бүлөдө, ден соолукта баары жакшы. Чыгармачылык чөйрөдөчү? Кудайга шүгүр. Чыгармачылык чөйрөдө дагы жакшы, биз дагы кыш ичи дем алып дегендей жазга ушундай чоң дем күч менен жанданып дегендей кайрадан жакшы бир элибизге жаңы чыгармаларды, жаңы спектакльдерди тартуулайлы деп жумушумда дагы, өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда дагы аябай катуу иштеп аткан маалым, аракет кылып аткан маалым. Кудай буйруса. Аракетиңизге берекет дейли. Буйруса берекет болсун дейли. Ал эми мынакей жаз келди дедик. Мен сизден чындыгында жазды көрүп турам да. Бүгүн айткандай эле студиябызга бүгүн жазды алып келгендей эле болдуңуз. Кийимдериңиз менен өзгөчө. Ооба, бул жаздын көйнөгү атайын. Мен ар дайым жазда ушинтип чыга келем деп коеюн. Бажырайт дейм. Жазында ушинтип чыга келсеңиз, күзүндөсү кантча? Күзүндө жам сары. Күзүндөсү картошкаларды байлап коеюн. Кышында айларды өстүрүп. Образыңыз окмуш. Ал эми кышындасы кандай образ болуп калса? Карларды десем. Бул пахталарды өзгөчө анда студияга келсеңиз баары сууп кетет го. Албетте тамаша. Чындыгында сонунда жаз мезгили баарыбыздын мындай маанайлар көтөрүлүп, чындыгында жаз сонунай. Чындап. Анткени кыш бою кыйналып, үшүп, тоңуп, жүдөп, анан арам жазга чыккандан кийин жакшы жеңил кийинесиң, сонун болосуң, бажыраясың. Анан жаз бул ушунчалык бир тазалоонун дагы бир учуру деп да айтып коюшат да, бир жаңылануунун дагы учуру деп. Бизде дагы ушундай бир жаңылануулар болбой эле? Балким чөйрөңүзгө дагы бир башка бир чөйрөнү дагы кошоюн деген ниеттериңиз жокпу? Чыгармачылык, анан актрисалык эмес, дагы бир башка бир тармактын да өзүн сынап көрөйүн деген ойлор барбы? Жок, азырынча жок. Бирок келечекте өзүм пландап жүрөм. Бир эле ушул театр анан ырчылык менен эле чектелбестен бир өзүмчө бир дагы жекече азырынча сыр болсун, өзүмчө бир жакшы нерсе баштайын деп жүрөм. Пландап жүрөсүз. Пландап жүрөм. Мен билип калдым, бийчи группа ашат окшойсуз. Жеке бизнес ачкан. Жеке бизнес, же салон. Же строитель болоюн деп алдап тамаша албетте. Анын баарын дагы убакыт көрсөтөт. Сөзсүз түрдө тең бөлүшөбүз деген ойдобуз. Азыр студиябызга келдиңиз, эми чыгармачыл инсандар келгенде, актриса эжекелерибиз келгенде, ушул биздин студиябыздан бир жөн эле сүйлөшүп отуруп кетпестен бир нерсе жасап, бир нерсе аткарып кетишет да. Талантынан көп болобуз. Талантынан көп болобуз. Ал эми сизди көбүнчө эле чыгармачыл инсан, ырчы катары тааныганыбыздыктан бир жандуу бир чыгарма аткарып берсеңиз сонун болмок. Жаздын урматына болсо да. Макул. Жакшы бир чыгарма бар. Мен ар дайым үйдө, ал жер бул жерде дегендей кыңылдап, ырдап жүрөм. Ошону ырдап берейин. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса, чырпыгың чынары болуп, мөмөсүн байлап турса, жаркырап жайна
демек, жашоого бар да себеп. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Короңдо малың болсо, колтуктар жарың болсо, чакырып чай берүүгө, чай берер алың болсо, сууңду балыга теңеп, сүйүүгө бар да себеп. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Адамга эмне керек? Мына ушундай музыкалык чыгармалар керек чындыгында. Ооба. Адамдын жан дүйнөсүнүн купулун толтурган. Чындыгында ден соолук болсо, үй бүлөң болсо, жаныңда жакын адамдарың болсо, Ырдап кана эле жашап каласың. аманчылыгың болсо, андан башка дагы адамга эмне керек, Эң сонун чыгарма болду. Келиңиз, эми ушул жерде бир сиз менен оюн ойнойлу. Азыр эле чыгарма ойнодуңуз, сонун чыгарма болду. Ушунун баштапкы 4 сабын азыркы стиль эмес, башкача бир стиль менен ырдап көрөбүз. Башкача оңго салып, Жок, ошол эле оон да өзгөртөбүз, бирок ошол эле чыгарма. Алгачкы стиль бул рэп стилинде болсун. Ой, анаса. Тексттер эсиңизде бар? Эстеп көрөбүз да бир. Мен коштоп турам. Йо деп турам мен. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса. Йо. МС Дони. Кетти, токтойбуз эжеке. Чындыгында, аябай таталго, жанагы той топурга отурганыбызда тамадалар анча-мынча ушундай конкурстарды уюштуруп калса, чынында мындай угуп карап сынап отурганга аябай жеңил да. Сиз сөздү башка жака бурбаңыз да келин. Таталдыгын айтып атам да. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса, жаркырап жайна демек, жашоого бар да себеп. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Эми сунап бер адам. Кетти. Эң сонун рэп стилинде кетти. Эми опера стилинде ырдап көрөбүз. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса, чүрүпүң чынары болуп, немесин байлап турса, жаркырап жайна демек, жашоого бар да себеп. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Айткыла мындан артык, адамга эмне керек? Эң сонун бул сизге жеңилирээк болуп калды. Даярдыктай. Эми ушул нерсени жаш бала ырдап жаткандай үн менен. жаш баланын образында. Жаш баланын образында. Образдарды өзгөртөлүп, каласаңыз ырдын үнүн, оонун өзгөртпөсөңүз болот. Бирок жаш баланын образында. Жаш балдар билебиз эми назигирээк сүйлөшөт, башкачараак эркелешет мисалы. Балким уялып түшүп Же саналарга тили келбей калышы мүмкүн. Рый деши мүмкүн. Бир аз элестетип алабыз. Жаш балдарды үйүңүздө балдар сүйлөгөндөн, эркелеп сүйлөгөндөрүн көз алыңызга келтириңиз. Негизинен мен чоң балам аябай ырдап калды, азыр жакшы ырдайт дегендейчи. Анан кичинекейим тили чыга элек. Аябай кыйын го. Жаш балдар үйүңүздө кандай сүйлөйт? Жаш бала менен сүйлөшүп көрбөйсүзбү мисалы? Ооба. Мучу келе койсоң кетпейин деп. Бирок биз аябай мындай мен ушундай балага чоң адамдай эле мамиле кыла берем да. Ушул чоң балам 4-класс болуп калды азыр. Чоң жигит болуп калган. Аябай, бирок ошону бала кезден эле
мындай тата деп мынандай бир эмелерди сүйлөбөдүм да, мындай бейип койчу андай деген сөздөрдү эч качан айтып койчу, кана деген сөздөрдү эч айтпадым да. Азыр айтасыз. Анан кадимкидей эле алып кел, тур, отур, ушундай чай ичебиз, акча жок деп анча-мынча мисалы мороженое ушундай деп чупа-чупус деп мындай эме кылганда кадимкидей эле акча болгондо алып берем десем, ошол нерсеге макул болуп эле ушундай бир чоңоюп кетти да. Анан кичине сөз арасын айтып коеюн, жанагы анан баламдын достору келип калды бирде. Келди эле тим эле жанагылар бала да. Мен аябай ушунчалык кээде өкүнүп кеттим да, мен эмне ушун баламы мынчалык эле эрте чоңоюп кетти бул депчи. Аң сезими деген такыр башкача эле болуп анан тиги балдар мындай өтө сонун сүйлөшөт да. Мына мындай болот мына мындай десе, менин балам деген мындай мыйыгынан күлүп, андай эмес, бул мындай деп койсо, жаман өзүм аябай ыңгайсыз болдум да. Ушунчалык баягындай эрте чоңоюп кеткен дале болбойт, бала деген бала боюнча эле болгон деген сонун да. Биз деген эчтекени билбей эле аябай эле бала болуп эле чоңойгон болсок керек эле. Анан ошондон өкүнүп калдым, баланы анча-мынча бала эле боюнча чоңойтуш керек экен депчи. Азыр бизде алаксыздык башка эле бир аламга апарып койду окшойт го дейт. Анча аяш энелери келгенде дагы жана менин баламчы кичинекей деп шапкасын алып коеюнчу, бул меники десе деле алтып деле койбойт да. Ал шапка деген меники берет да дегендечи. Ошол сөздүн ошол жеринде ыстыра кетет эле. Келиңиз биз темага кайталы. Жаш бала болобу айла. Деген баардыгын азыр эстеп Эптеп аракет кылдыңыз эми. Ошондой кандай кылсак экен эми? Өрдүн текстиндери унутуп калдыңыз окшойт. Бала болуп урташ аябай кыйын чындыгындачы. Баланын менен көрүңүз. туурашта аябай кыйын го. Ушул образды аткарыңыз, анан бир образ болду ошондо. Болду. Жаш баланы анан дагы бир инсан болду. Казаның кайнап турса, дасмалың жайнап турса, чырпыгың чырнап. Жаш балдарды ушинтип эркелетебизде жеке коюңузчу. Болду, токтоттук ушул жерде. Кабыл алдык, аябай сонун. Эми криминал чөйрөдөгү инсан ушуну кантип ырдайт болду экен? Каяктан билем мен? Келин сиздин элестетүүңүздө. Мен андай адамдар менен жолукпасам, андай адамдар менен отурбасам мен каяктан билем? Кинолордон деле көргөн чыгарсыз. Жок, эч көрбөгөм да, элестете албайм. Ушул жерде токтотолу. Аябай сонун образдарды аябай жакшы бердиңиз. Эфирдин башында айтып аттыңыз эле, бирок кантсе дагы эң мыкты деңгээлде болду. Аябай ыраазычылык билдиребиз. Анан кайрадан үй бүлөңүзгө кезек береличи. Үй бүлөңүз жөнүндө чоң балам аябай жакшы ырдайт, өзүн чоңдой алып жүрөт деп калдыңыз. Ырчылык чөйрөгө ошол уулуңуздагы аралаштырайын деген ниеттериңиз барбы? Азыр бала кезден аралаштыргым келбейт чындыгында. Балдар жанагы бала кезден жок, ошо бала кезден эле чыгармачылыкка киришип алса, кийин кызыгуусу жок болуп мындай же чыгармачылыкта жок, же бир башка тармакта жок болуп калышы мүмкүн да. Анан сүрөттү аябай жакшы тартат. Сүрөт кружокко барып жүрөт. Быйыл кичине барбай калып, азыр аябай арманда жүрөт да. Кудай буйруса, кийинки жылдан, ошо сентябрдан дароо ушул сүрөт кружогуна иримине берейин деп атам да. Анан негизинен ошол нарагында бар болсо өзү алып кетет. Мен мисалы кыстабаймын. Сүрөтчү бол дагы дебейм, ырчы бол дагы дебейм, актер бол дагы дебейм. Өзү ошо нарактан эмнени тандаса мен ошого колдоо көрсөтөм да. Анткени адам жүрөгү эмнени кааласа ошол нерсени жасайт да. Баары бир жасайт анычы. Миң тоскоол болсок деле ата энелерчи, бирок ал бала өзү тандаган нерсесин жасайт. Эгер ырчылыкты тандаса мен каршы болбойм. Сүрөтчүлүктү тандаса да каршы болбойм. Кандай кесип тандабасын, мен каршы болбойм. Эң сонун. Бул ата эненин негизги бир эң бир туура чечим болсо керек. Анткени бала өзүнүн таңдоосу, өзүнүн келечеги дегендей болгону ага туура багыт көрсөтүп, туура
кеп кеңештерди Ооба. айтуу эң сонун. Эми Нооруз майрамы жөнүндө бир аз кеп калгылычы. Сиздердин жаш кезиңиздерде Нооруз кандай белгиленчү? Бир аз болсо өзүңүздүн балалык кезиңизге, жаштык кезиңизге бир аз сапар тарталычы. Нооруз кандай белгиленет эле? Сонун укмуш менин эсимде. Ошол биздин айылыбызда стадион деп коет элек. Азыр ойлосом чакан эле стадион экен. Ал мага аябай чоң көрүнчү да. Анан ошол жерге жанагындай койлорду мындай ушул эч эсимен кетпейт да. Атам ээрчип алгам, кичинекей кыз болчумун да. Койлорду жанагындай үйлөп сыртын куйкалап, анан ушундай сырты менен бышырып, ушундай кылат экен го. Ооба. Ошондой болгондо ошо атам ээрчип барып алган окшойм. Ошондойлорду көрүп аябай таң калганмын да. Анан ушул алты бакан селкинчектер салынчу, кыргыз үйлөр тигилип, үйдөн ар бир үйдөн каттама, жана май токоч дегендер бышырып, ушундай таттуу сонун нерселерди бышырып барып, анан ошо сүмөлөк кайнатып, ошол сүмөлөктү аралаштырып аябай тилегиңерди айткыла десе тилектерибизди айтып эле ушинтип ушундай сонун күндөр. Анан конфет эле сала берчүк биз кичинекейбиздечи. Сүмөлөккө негизи ондой салынбайт экен. Азыр эми биз мына шаарда өзүбүздүн кесиптештер менен, анан коңшу колоңдор менен дегендей ошолор менен дагы өткөрөбүз да сүмөлөк. Анан андай конфет өрүк, жаңгак дегендер салынбайт экен. Биз болбой эле салып салчук айылдачы. Анан бирок укмуш аябай даамдуу, башкача сонун ширин болот эле. Анан ошо аябай селкинчектер алты бакандан учуп кетем деп ыйлап, ушундай бизди аябай катуу күйлөтүп коюп экинчи түшкүс кылып чоңдорчу жиберет эле да. Ошентип ошондой сонун күндөр эсимде. Ноорузду ушу бала кезден эле эсимде. Жылда ошол Норуз дегенде алты бакан селкинчекти, кыргыз үйлөрдө ошондой нерселерди көз алдыма келет да. Сүмөлөк урдап жегенсизби? Жок. Бирок сүмөлөк урдаган сооп болот дегендей болчу эле. Ушундай бир ошондой нерсеси бар элеби? Мен жантан бери ушул нерсени айтып экөөбүз күлүп аттык эле. Мен чындыгында сүмөлөк урдап жеп көргөнмүн да. Ошол нерсени сизге дагы сурап көрүп атпаймынбы? Мисалы, жабаардан мурун кадимкидей бир аксакал же болбосо бир жашуулуу эле инсан ошол сүмөлөктүн башында кайтарып отурат, кайтарып отурат болчу. Баягы жапкандан кийин дагы жапкандан секин кычын ачып туруп урдап жеп жеген мындай билбейм. Кызык болгондо сонун болот да. Ал ошол сизде болгон эмес? Жок, андай болгон эмес. Кызыктардын баары Эми биз балким мен да сен сыяктуу эркек бала болгондо балким ошондой шок. Бизде кыздар урдап Кыздар урдап берет. Биз карап турат элек, коруп кыздар секин алат. Мен негизинен уйкуга аябай жакынмын да. Ошондой кечке эч калып кетпейм да. Биздин театрда кесиптештер дагы сүмөлөк кылабыз. Анан ушул саат 12-лерде дымдайбыз деп калышат го. Ошондойлорун эч көрбөгөм чындап. Анан дагы эң кеч келем. Ачкандан кийин дагы. Кечигип келем. Келгенде монча бир чөмөлөк сүмөлөк араң алып кетип анан кайра секирип ачканын ачылып калганын көрөм да. Анан ошондой жабылып, эме болуп калган кездерин эч көрбөдүм. Такыр эле көргөн эмес. Сиз менен Будилик анчалык достошпойт окшойт го. Эң сонун. Эжеке рахмат айтабыз. Чындыгында аябай сонун маек, кызыктуу оюн бизге аябай сонун маанай тартылады. Азыр болсо келиңиз сизден дагы бир чыгарма болсун. Бунусунда эми эстрада жаатында жаз келди. Бир аз болсо көктөмгө багыштап, көктөм деген чыгармаңызды угалы. Кандай дейсиз? Макул, анда эмесе ушул өзүмдүн айылдаш агам жазган Төрөбек Жапаров деген агайымдын Көктөм деген чыгармасын тартуулап коеюн, кабыл алып коюңуздар. Кеттик анда. Студия эмеге сахнага чыгабыз. Aylandan cep yaşıl gülgün oğun, sezimgi kuşlar bulup on sozgun. Caz mezgil kanday gökte
баракелде. Эң сонун чоң рахмат айтабыз. Мен бул жаңыңызга отурганчы. Майрамыңыз менен эчке дагы бир жолу. Чоң рахмат. Жалпы эле мекендештерибиздин да майрамын келиңиз азыр болсо, ушул тупта сизге ыраазычылык билдирип, эркин микрофон суналып, эфирди сонун ачып бара жатат. Тилекке каршы. Чоң рахмат. Биринчиден сиздерге абдан чоң рахмат. Ылайым булбулдай болгон үнүңөр, сулуу болгон жүзүңөр менен ар дайым элдин кызматында болгула. Андан дагы жалпы кыргыз элиме Норуз майрамын менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз элибиздин жаңы жылы десек болот. Ушул жаңы жылда ушул жылы жакшылыктар болсун, чөрөгөбүздө тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун, ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырсын. Жашообуз жакшы жагына өзгөрсүн. Жалпыңыздарды абдан мен жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Бар болуңуздар, Норуз майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сиздин да майрамыңыз менен келиңиз анда сизди узатып алалы.